финансылык максаттуулук боюнча тренингти Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын буйрутмасына ылайык өтүп жатат. Бул тренингтин максаты калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, акча каражаттарын туура колдонуу жана каржылык маселелерди түшүнүү, мүмкүн болуучу тобокелдиктерди алдын алуу болуп саналат. Бул тренингти ОБСЕ-нин колдонуусу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган. Кандай кадамдарга баш керек? Биз айлыгыбызды кантип бөлүштүрүп туура пайдаланганы жана карызга кетип калбааны той кылганда бизге ал пайда алып келеби, пайда эмеспи? Ошону бөлүштүрүүнү, бардык сабаттуулукту, финансылык сабаттуулукту толук үйрөндүк. Бул тренингде кыялдарды орунга ишке ашыруу, кыялдарды кыял бойдон калтырбай ошол максатка айландыруу жана ага аракет кылууну үйрөндүк. Максатты этап менен аткарганды үйрөндүк. Жакынкы максат, орто жана узак мөөнөттүү максаттар, финансылык максаттар, ошолорду баарын ишке ашырууда кандай жолдору бар, кандай түрлөрү бар, ошолорду үйрөндүк. Финансовая подушка деген бар, финансылык жаздык деген бул. Мисалы үчүн карантин болуп кетип, карантинде кийинки жашооңо улантыш үчүн, карызга батпаш үчүн финансылык жаздыгың керек. Жаздыгың болсо, анан жашап кете аласың кийинки жашооңо. Мен өзүм жумушта деле иштеп жүрдүм. Мен атам менен кеңештим. Ата, мен ушундай иштеп атам. Мен акчаны нак албайм, только жазам дедим. Ушинтип өзүмө атамдардын көздөрүн карап жүрбөстөн өзүм бизнести ачайын деп баштадым. Ал бизнес мал чарбачылык.